Аялдын эң чоң 3 катасы. Биринчиден, өзүнүн ден соолугуна кам көрбөсү. Бүгүн чындыгында гемоглобин түшүп кетет, тестостерону түшүп кетет. Тестостерон өзү аялда жок. Мен мажазый мааниде айтып атам, өзүнүн ден соолугуна кам көрбөшү. Чындыгында кайдыгер. Бүгүн баласы кичине баш ооруп калсын эле. Чуркап барат, ден соолугун карайт, өзү жебесе дагы берип, өзү таппаган нерсесин табып, өзү жалынбаган адамдан жалынып болсо дагы лепешке алып келип, жедирип курсагын токтойт, күйөөсүн карайт, өзүн бирок карабай калат да. Биринчи кезекте өзүң самолетко чыксаң, биринчи өзүңө жардам бер дейт. Андан кийин бирөө жаныңдагыга жардам бер дейт. Себеби биринчи өзүңө жардам бербесең, сен өлүп кала турган болсоң, жандагылар бардыгы өлүп калат сага кошуп деген. Өзүңдү сактасаң, бирөөнү сактайсың деген. Апаларыбыздан, айылдагы апаларыбызды карасаңыз, ашыкча эле мээримдүү болуп кетет да. Балдарыма эт салайын, картошкасын балдарыма салайын, өзү суу ичип отурат. Эртең менен тамак жебейт. Болсо жегиси келип турат, балдарым жесин, кечеги тамактан ашып калганын балдарга жедирет чалат. Өзү неге жебейт? Эгертең операция болсоңуз, балдарыңыздын да бүт акчасын алып кетип калып атпайсызбы сиз? Өзүңүзгө кээде балдарыңызды ойлогонуңуз жакшы, бирок ашыкча пайда берүү өзүңүзгө зыян берип калып атпайбы бул жерде? Ошондон көбүрөөк жешиңиз керек, көбүрөөк ден соолугуңузду карашыңыз керек, сулуулугуңузду карашыңыз керек, фигураңызды карашыңыз керек. Урматтуу эже карындашым, чындыгында ушундай. Ден соолугун колго албайт, туура тамактануу жок, көңүл бурбайт. Урматтуу мекендешим, кээде өзүнүн абийирин, намысын коргоого жетишерлик маани бербейт. Бирөө паланчы менен зына кылып жүрөсүң, ойноштук кылып жүрөсүң десе унчукпай тура берет да. Айтыш керек, деш керек, керек болсо мыйзам чегинде ордуна коюп коюш керек мындайларды, доомат кылып аткандарды. Кээде социалдык тармактарда өзүнүн жылаңач сүрөттөрүн көрсөтүп, тышынан чыгып алып, бийлеп, ырдап, өзүнүн эле эмес, бүт урук туугандарын шермендик кылган аялдар дагы жок эмес. Ден соолук маселесине маани беришиңиз керек биринчи кезекте, Экинчи, эң чоң катасы аял кишинин эринин укугун тоготпо, эрин тоготпо, мындайча айтканда. Пас назар менен кароо. Бүгүн ушундайлар барбы? Албетте бар. Исламда өзүбүздүн аялдын эркекке, эркектин аялга карата укуктары бар. Көпчүлүк учурда эринин акысын унутат да. Неге? Жокко чыгарат, неге? Себеби ар дайым алдында да. Ар дайым алдында. Балдарга айтат, бар, атаң келди карап кой, атаң келди кылып кой, атаң келди тамак салып берип кой, өзү кылбайт. Жаман сөз сүйлөйт, тил кайтарат, нааразычылык билдирет ар дайым. Бир шүгүрчүлүк жок. Ушунча жакшылык кылып, бир рахмат айт деш жок. Өзүнчө жакшы болуп, бир официант бала келип, чуркап келип, чай берип койсо, ой, рахмат, спасибо, рахмат арзубайт дейт дагы, бирок күйөөсү ушунча нерсе алып келип атат, ай сайын продукт алып келип атат, көчөдөн эмне тапса жарымын алып келип атат. Керек болсо, бир жерден компенсация бекитип алып келип атат, урдап алып келип атат. Ошого бир рахмат айтыш жок. Чындыгында, урматтуу мекендешим, бул баш ийбестикке кирет. Бул албетте үйдөгү тынчтыкты, берекесин бузат. Бир ызы чыкса, 40 күн эч нерсе эмес, азыр 40 жылга чейин келбей кала турган болуп атат азыр периштелер. Ери менен аял жоопкер да бири-бирине, урматтуу мекендештерим. Бири-бирине жоопкер. Аял күйөөсүнө канчалык жакшы мамиле кылган сайын бейишке киришине себепчи болот бул маселелер. Анан үчүнчүсү, башкаларды көрө албастык, социалдык жактан атаандаштык. Бүгүн чындыгында кээ бир аялдар ери менен ажырашып кетсе, ийгиликке жетип кетет да, машина алат, үй алат, дагы не кылат? Подружкаларынын көзүнчө жакшы кийинет. Фигурасын карайт. Неге мындай десеңиз, атаандаштык аялдын нафсисинде бар нерседе өтө катуу болот бул маселе. Башкалардын байлыгына, сулуулугуна, үй бүлөсүнө көрө албастык кылат кээде. Ушак айың сүйдөйт, бирөөнүн үй бүлөсүнө от жагат, бирөөнүн үй бүлөсүн бузат, мындайча айтканда. Муноонун үйү чоң экен, муноо менден жакшыраак кийиниптир, муноо эжем күйөөсү мындай алып берип атат, андай кылып атат, мындай кылып атат, мага сен алып берген жоксуң деп салыштырат. Эң чоң ударлардын бири сизди бирөөгө күйөөңүз салыштырса да, паланчынын аялдай бойсуң десе, сизге кандай тиет? Ошол сыяктуу паланчанын күйөөсүнөн нан таап кел дешиңиз, эркекке кадимкидей катуу тиет. Эркек эгерде чындап сабырдуу аялды көрсө, колдоочу аялды көрсө,
Сизге көп нерсе кылып коет. Кээде өзү жок болсо дагы, жыртык носки, жыртык турса кийип жүрсө дагы сизге көп нерсе кылып коет. А сиз качан толук өзүңүздү арнай албасаңыз, ар дайым кыянат кылууга, таштап кетүүгө даяр болуп турсаңыз, анан эмнени арнасын сизге? Билет фальшивый жүзүңүздү, билет алдап кетишиңизди, таштап кетишиңизди. Ошондуктан ар дайым өзүңүздү ардаңыз. Кыскасы жыйынтык, урматтуу мекендешим, абийириңди сакта, эриңдин акысын бер, жүрөгүңдү таза карма, жан дүйнөңдү таза карма. Албетте бул бейишке алып бара турган сыпаттардан, урматтуу эже карындашым. Бул 3 катаны кылба. Семиз аялдар бар. Фитнес залга чыгып, арыктайм деп, чуркайм деп, ошо арыкташ максатында арыктоону баштаган 100 аялдын 92си кайра эле эски весине келип алат экен да, туруктуулук жоктугунун айынан. Онлайн курстар бүгүн өтө көбөйдү. Онлайн курстун 120сы баштап бир өзү эле аягына чыгат экен онлайн курстарды. Мекендешим, бул статистика боюнча. Спортту баштаган 100 адамдын 80и спортту 3 айга жетпестен таштап коет экен. Анан мен бүгүн адамдарга айткым келет, бар жокто конкуренция, бар жокто кылып койду деген адамдар бар да. Туруктуулук жоктугунун айынан көп адамдар бир нерсени баштайт, таштап коет. Каяктагы конкуренцияны сүйлөп атасыңар силер? Конкуренциянын өзү жок бүгүн. Кайсы пойлага кирсең бүгүн баягы тегерменге түшсө тирүү чыгат, уну менен чыгат деген маселе бар го. Тонна жүк, фура жүктөр менен чыгып кетсең болот. Кайсы пойлага кирсең, медиа тармакпы, бизнес тармакпы, бардык тарамакка кирсең көп нерсе кылып койсоң болот. Жеке өзүң үчүн, өзүңдүн карманың, чөнтөгүң үчүн, сейфиң үчүн, дүйнө үчүн, Кыргызстан үчүн көп нерсе кылып койсоң болот. Биз качпашыбыз керек да, чоң проекттерден, чоң иштерден качпашыбыз керек. Тескерисинче барышыбыз керек, аралашышыбыз керек, кылышыбыз керек ошол нерселерди. Чындыгында ушундай мекендешим. Туруктуу бол бир нерсени. Ийгиликтин сыры эмнеде десе, мен жооп бермекмин 100% туруктуулукта деп. Бир нерсени баштап коюш өтө оңой, улантып кетиш эң кыйыны да. Адамдардын бүгүн эң чоң катасы кедей болуп калышында, ооруп калышында, башка маселелердин бардыгында туруксуздук жатат. Бир нерсени баштайт, таштап коет. Сен туруктуу бол. Адамдардын өзгөчөлүгүң ошо туруктуулугуңда. Канча ишти баштадың, өзүң эле сурап берип көрсөң, ушу жашыңача канча ишти баштап, таштап койдуң. Эгер ошо бир эле ишиңди кармап коюп ушу жашыңача келгениңде, сен ошо иштин азыр адиси болуп, миллиондогон акчаларды таап аткан болот элең да. Кээде билесиң, ушул ишти кылбаган экенмин да деп өкүнүп ойлонуп отуруп каласың. Чындыгында ушундай, кылганыңда сонун болот эле. Бирок азыр дагы кеч эмес. Убактан кичине утуласың, бирок баары жокко чыгасың. Кадамыңдан жазба, туруктуу бол, эркек бол. Эркек кишинин парасаты болбосо дагы аялдыгы сөзсүз түрдө болуш керек да. Мисалы эр катын жолдо кетип атабы? Ушул кинолордо, клиптерде баягы романтиканы үмүт кылган жаштарда эркек киши эмне кылыш керек? Дароо мушташ керек. Кокус аялдын телефонуна бирөө незнакомый бирөө чалып калса, дозвон таштап калса, сени өлтүрөм, жок кылам деп разбор кылып, тоого чыгып алып экөө мушташып, бирөөсү чалажан болуп, больницага бирөөсүнүн колу сынып, бирөөсүнүн буту сынып жатыш керек. Анан бул аялы, девушкасы чуркап барып, халатчан аларды караш керек да. Жок, бул романтика жашооң, сен ойлоп жаткан ошо фантазияларың бул кинодо, клипте эле ошондой. Жашоо мындай болбош керек. Мисалы, аял киши менен эркек киши кетип атса, эркекти бирөө түртүп өтүп кетти. Эркек киши урамдап атабы? Аял киши дароо колдон кармаш керек. Коюң, атасы коюң. Билейм, азыр бирдеке кылып коесуз муну, жерге киргизип коесуз. Бирок азыр ордо эмес. Сабыр кылың дешти билиш керек да. Жок, колдон, давай, уруңуз деп турбаш керек. Эркек киши да парасаттуу. Кээде эркек кишинин парасаты кичине азыраак болсо, аял киши парасаттуу болуш керек да. Буга жөнөкөй эле мисал үчүн 5 жашар бала келип туруп, 10 жашар бала келип туруп сиздерге бетиңизге бир уруп кетсе, сиз эмне кыласыз аны? Дароо бетиге бир урасызбы? Өчүмдү алышым керек деп? Же бирдеке кыласызбы? Жанакы наказание кыласызбы? Жок. Аны билип турасыз, көрүп турасыз, ал жаш бала. Ага теңелбейсиз. Күчтүү адамдар, күчтүү рейтингде турган адамдар. Бул байлык маселе, илим-билим маселесинде бардыгында. Күчтүү адамдар жөнөкөй болот. Чыныгы күчтүү спортсмен жөнөкөй болот. Чындыгында жөнөкөй болот. Ал күчтүү спортсмен кетип атат, кышында курткада фигурасы көрүнбөйт да кышында. Курткачан кетип атат, бирөө келип тийсе, унчукпайт. Макул сизик тура деп коет. Неге? Азыр эмне болушун билет да ал. Кокус урушуп кетсе, ал өзүнө эле кыйын болот. Соттошуп, милиция болуп жүрүшкө туура келет. Себеби аны бир нерсе кылып коет да чындыгында. Акыретке да узатып коюшу мүмкүн. Ошондон чочуп ал жөнөкөй болот.
не болушун билет. Айтайын дегеним, адам канчалык деңгээли, билими, илими көтөрүлгөнү сайын мелочь, жөнөкөй баягы көчөдөгү системаны түшүнүп калат да. Баягы илимдүү менен илимсиз урушуп кетсе, илимдүү күнөөлүү дейт да. Илим болуп туруп эмнеге ал менен талашат деген тема бар. Ошол сыяктуу эле канчалык даражаңыз бийиктегени сайын жөнөкөй болушуңуз керек. Ал байлык, бийлик, күч, билим бардык жаатта тиешелүү маселелерден жөнөкөй болуңуз. Жөнөкөй болгон учурда утасыз. Сен кимсиң? Официантка башкача мамиле, анан өзүңдөн жогорураак бирөө келсе ага башка мамиле. Жок, бардыгына бирдей болгон адамдар чындап стабильно любой время бардык тараптан жеңген адамдар болуп эсептелет. Ошондуктан ким болушты тандаңыз. Күчтүү аял эч качан сынбайт. Кээ бирөөлөр балдарын ортого коюп, кээ бирөөлөр күйөөм үчүн, кээ бирөөлөр балдарым үчүн жашап атам, балдарым болбогондо ажырашып кетмекмин деп кээ бир аялдар ошондой сөздөрдү айткан учурлар болот да. Чыныгы аял, ыймандуу аял эч качан сынбайт. Кээде эркек киши сынат, көчөдө бомуш болуп кетет, бирок ошо бомушту да тиктеп эр кылып алган аялдар жок эмес, мындайлар толуп атат. Айтайын дегеним, чыныгы ыймандуу аял жашоонун түшүк маселелериге карап туруп сынып калбайт. Чындыгында ошондой, билесизби? Күйөөсү айкы сооруга чалдыгып калса дагы, бир инвалид болуп калса дагы өмүр бою жетелеп багып караган, душта жуунтуп, өзүнүн зарасын өзү кыла албай, ушата албай калса, өзүнүн мындайча айтканда алды аркасын кармай албай кала турган болсо, ошолорго чейин нажасаттарын тазалап караган, кээде атасына ошондой кызмат кылган жок, кээде апасына ошончолук кызмат кылган жок, бирок күйөөсүнө ошончолук урматтап, иззаттап, сыйлап, урматтап, даңктап, бактап кызмат кылган аялдар бар. Чындыгында бар. Аял киши сынбаш керек экен да. Себеби бул мисалы кээ бир устаздардын апалары кыйынчылык учурду көрдү, согушту көрдү, согуштан кийинки ачарчылыкты көрдү. Ошо жүгөрүнү куру эле жеп нан кылып жүргөн күндөрдү көрдү. Өтө оор процесстерден өттү дагы булар. Такшалып турмушка чыңалып, чындап. Чындыгы аялдын наамын алган баатыр энелер да булар. Көп нерсеге баштан өткөзүп, көп нерсеге сынбады булар. Кээде ошо күйөөсү таштап кетип калса дагы, согушта 10 жыл, 5 жыл кетти, күттү, сабыр кылды. Баатыр энелер. Аял киши чындыгында ыймандуу боло турган болсо, бул жерде көөнүнүндө ыйманы боло турган болсо, ал сынбайт. Бүгүнчү, бүгүн курсагы ток, бирок жан дүйнөсү ачка аялдар өтө көбөйдү. Жан дүйнөсү ачка өтө. Руханият, рухий илими жок, динден кабары жок. Жөнөкөй эле мисал, аялдын илимдүү же илимсиз экендигин билиңиз келсе, тамак кылып атканда музыка угуп тамак кылабы, же зикир кылып, Куран окуп, же Куран угуп, же жөн эле без музыка, без ничего тамак кылабы. Ошону эле билсеңиз болот да. Адалдан көп нерсеге байланыштуу. Тамактан көп нерсе байланыштуу. Тамакты 80% берип аткан үйдө аял киши болуп атат. Балдарга, эриге адал нерсе кирсе, адал нерсе чыгат теладан. Адал тер болуп чыгат. Өзүңүз арамдан жедирип атсаңыз, каалагандай бир повардан, күчтүү повардан сураптыр да. Бул повар болуп, бүт тамактарыңыз өтө жакшы өтөт. Сиз каяка барсаңыз ресторандын атын көтөрө бересиз. Бул ийгиликтин сыры эмне дейт экен да. Повар мынтип ружнасыре карап, эч кандай сыры жок. Мен болгону колумду эч жуубастан тамак кылам дейт экен да. Ошол сыңарыдай бисмилля сиз бүт шайтандарды желкеге чогултуп алып, сол кол оң кол айырмасы жок уруп атсаңыз, Кудайым өзү сактасын. Ошондуктан кээ бир азыр диний китептер кыргызчага которулуп калды, окуп үйрөнүшүбүз керек. Аракет кылышыбыз керек. Кичине нерселер сени сындырып койбосун. Болбогон арзыбаган дүйнөнүн проблемалары, арзыбаган дүйнө байлык маселелерде, бизнесте бир кичине банкрот болуп калсаң, бул арзыбаган проблемалар сени сындырып койбосун. Билесизби, тарых бизге өтө чоң. Эмне үчүн мен тарыхты кызыгам, тарыхты окуймун? Себеби тарыхта биз кыла турган иштердин 100 эсе көбүрөгү, күчтүүрөгү болуп өткөн да. Аларды окуп туруп сабак аласың кадимкидей. Мындай болгон экен, мындай жеңиптир бул сыноон деп, ошол үлгү карап туруп, алып туруп өтүп кете бересиң. Ошо үлгүлөрдүн эң жакшысы ким? Албетте пайгамбарыбыз. Мындан ашыкча үлгү болбойт. Ошондуктан тарыхта дагы, чыныгы факты дагы, чыныгы болгон историяны да кааласаң, пайгамбарыбыздын өмүр баяны мындан башка ашыкча жардам бере албайт эч ким сага. Айтайын деген дүйнөкөйгө маселелер сени сындырып койбосун. Эркек бол. Эркек бол. Тамам? Аялдын бейишке кириши үчүн эң оңой 4 жол. Пайгамбарыбыз айтат, аял киши 4 амалды кылса, намазын окуса убагында,
убагында намазын толук түрдө окуса, орозосун кармаса Рамазан айында, аберин намысын сактаса, ойноштук кылбаса, башка бирөөгө жаман көз карашта болбосо, башкага кетип калбаса, теласы жакшы, буту жакшы, көзү жакшы, мына красавчик экен дебесе, башка менен ойноштук кылбаса, аберин намысын сактаса, күйөөсүнө баш ийсе жакшы мамиле кылса, бейиштин каалаган эшигинен кир деп айтылат да. Урматтуу эже карындаштарым, сиздердин бейишке кириш жолуңуздар өтө жеңил. Эркек кишиге чындыгында кыйын, семьясына жооп берет, өзүнө жооп берет, көчөдөн ырызык таап, адалар маселесинде жооп берет, жоопкерчилиги өтө чоң болот бир эле эркек кишинин. Сизче? Бейишке киришиңиз өтө жеңил. Ошондуктан бул амалдарга кылганга аракет кылышыңыз керек. Зынадан, арам иштерден сактанышыңыз керек. Бүгүн аялдын эң жаман өч алуусу, эркек киши билип билбей кээде арамга кирип калып, ойноштук кылып калса, буну аялы билет дагы, мен дагы өч алышым керек деп башка эркектин астында барып жатып берет да. Мен ошондо бир кылдым, мен ошондо бир кылдым, тең кылдым, жеңдим деп ойлойм. Бирок жеңилгенин өзү дагы билбейт. Күйөөңүздүн кабыры башка, күйөөңүздүн суроо жообу башка, күйөөңүз тозокко кирип кетсе, сиз дагы тозокко кирем деген маселе жок. Ал күйөөңүз өз жооп берет кылган амалдарына, иштерине. Сиз бул жерде тентекке теңелип терек бою секирбешиңиз керек. Ал билбей кылды, балким арак ичип алды, балким наркотик чегип алды, анан кылып койду. Балким ошону кылдырышты, дары-бары берип, мажбурлашты, зордошту, билбейм. Күмөндү туура коюшуңуз керек. Өлчөмдөрүбүз туура эмес бизде. Көпчүлүк учурда биринчи той кылыш керек, жакшынакай үй салышыбыз керек, жакшынакай машина алышыбыз керек. Машинадан кийин БК деп номерге жазып алышыбыз керек, 77 деп жазып алышыбыз керек, атыбызды Бур, Бут, Бек, дагы не? Без. Ошондо аттары Бекзат десе Бек деп ар кандайларды жазып алып, номерлерден мактанып, мен ошолорго таң калам. Бирөөнүн арендага алган машинасы. Костюмам аренда негизи $100 бир күнүгө алган. Анан өзүнчө эле фальшивый долларларды алдыга коюп, саат атайын мынтип көрсөтүп, бир Lexus'ка бир жерге отуруп калган болсо мындай кылып, бирөөнүн машинасын эки жака мынтип тез айдап, деп машинаны койгондор, мактанып жаткандар. Максатыңар эмне өзү? Өзүңөр уят кылып жаткан жоксуңарбы? Мындай сабаттуу адам, деңгээли күчтүүрөөк адам көрө турган болсо күлөт. Да, өзүңүн досуң, тең-турларың, молодец, красавчик деши мүмкүн, бирок алар деле билип турат, машина кимдики, агоротуңда канча коюң бар, не иш кыласың бүт эле билип турат. Күлөт да адамдар жөн эле. Ошондуктан өлчөмдөрүңдү туура койбосоң болбойт. Ошондуктан бүгүн туура максатта туура ой жүгүртүп, чечимди туура чыгарып, ошол өзүңдүн турбинаңдан туура нерселерди койбосоң, күлүп эле болосуң, башка нерсе эмес. Өлчөмдөрдү туура коелу мекендештерим. Тууган уруктар өөп ужурашса болобу? Аял эркек менен, эркек аял менен тууган болсо дагы өөп ужурашса болобу? Албетте жок. Бүгүн ушул жакыным деп кээде ушул шаарларда өзгөчө эркек менен дагы известный, популярный ошо артист дейби, тамада дейби, ошолор дагы өөшүп учурашып атканын көрүп, кадимкидей жер карап, жиркенип ошол жерден кетип калгың келет да, кетип дагы каласың. Өөп учурашканга болбойт. Мисалы, сенин аялың бирөө менен өөп учурашып атат, же өзүңдүн досуң менен өөп учурашып атат, аяш менен, ошондо аяш болуп калабы? Бул мекендешим болбойт. Да, аяш дегени, ая дегени, сыйла дегени, урматта дегени, бирок аялыңды өптүрүп кой деген эмес, кучактатып, балес ийдирип кой, билетип кой деген эмес. Ар кимдин өзүнүн орду бар. Ит сөөгү менен, эшек кабы менен, тең-теңи менен деген сөз бар. Өөп учурашканга болбойт. Чындыгында болбойт. Билесизби, ушунчалык шахваты күчтүү, тестостерон ушундай 100% пикке чыккан эркектер бар. Фигурный качок, каны кайнап турган, прям бетонду дагы тешип сала турган эркектер бар төшөк маселесинде. Ошондой күчтүү эркек менен аялыңыз учурашпаса, аялыңыз не деген ойлорго кетип калат, билесизби? Бир көрсөм экен дейт ушуну. Сиз слабый болушуңуз мүмкүн физический жактан. Анын колу каттуу, ал улак чабат, колу каттуу, ага жагып кетиши мүмкүн. Колу ушунчалык катык болсо, башка жери кандай катык? Ломдон айырмасы жок экен деп үмүт кылып, ар нерсени ойлоп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан урматтуу эркектер, эч качан аялыңызды бирөөгө өптүрүп койбоңуз. Өөп учурашкан болбойт. Келиниң да кайната болсоң, кайната болуп туруп келиниңди өппө, болбойт. Кызы менен бир бөлмөдө жаткандар бар. Кызың менен бир бөлмөдө жатпа, бөлүш керек аны. Тамам? Ушул маселелер бүгүн тууганымго
мындай го андай го дегендер бар да, жок. Сакташ керек, аралыкты сактабасак болбойт. Бүгүн телевиденияларга не деген нерселер чыгып атат. Кайненеси бунун келинин зордоп кетти, келини баланчаны зордоп кетти. Кээде шайтан уялып кала турган деңгээлдеги иштерди кылып атат адамдар. Ошондуктан мекендештерим, да жаман көрүнсө мен жаман көрүнөйүн. Бирок токтотпосок болбойт бул иштерди, арам иштерди. Ошо өбүшүүдөн бир жеңил нерселерден башталат бардык нерсе. Ийгилик бир тамчылардан куралат. Бир чоң чокуну көрсөңүз кичинекей таштардан куралган. Ошол сыяктуу бул кичинекей арам нерселер кичинекей нерселерден башталат. Жүрөгүбүз аппак. Бир жаман иш кылсак, жүрөгүбүздө бир чекит пайда болот. Экинчи арам ишти кылабыз, дагы бир чекит пайда болот. Ошентип барып жүрөгүбүз капкара болуп калат. Анан биз арамды адал, адалды арам дей турган болуп калабыз да. Өзүбүзгө жол издеп калабыз. Ошондуктан өбүшкөнгө болбойт. Эшектин 3 пайдасы бар. Бүгүн көпчүлүгү эшекке маани бербейт. Эшекти арам, иши арам, башкасы арам, бүт бардыгы арам, эшектин кереги жок деп эшекти жок кылып салды. Ар ким бирөөлөргө сатып берди. Кээде этин дагы жеп коюшту. Баягы бир мультфильм бар го. Жаш бала, 2 жаш бала. Эшекти мынтип карап турат. Кыргыздардан коркуп калды деп. Ошо маселеде эшектин 3 пайдасы бар. Мындай байкабайт көпчүлүк адам. Биринчиден жүк ташыйт. Жүк ташыйт чындыгында өзүнүн ден соолугунан да карабастан, жараларына карабастан, буттарына карабастан өтө көп өзүнүн весинен 2 эсе оорураак нерселерди көтөрөт. Плакта суу ташыйбы, талага барып бирдеке алып келип айтор. Жүк ташыш боюнча бул номер 1. Жүк ташуучу кызматкер. Кээде адамды, кээде жүгүн өзү жетпеген жерлерге жеткирип берет. Экинчи эң чоң пайдасы бул тандабайт да. Эшек билесизби, ажырыктын тамырларгача жеп салат. Эч тандап отурбайт. Мен торт жейм дебейт да, бул городская эмес. Бул чындап айыл такшалып өскөн эшек да бул. Тандабайт эч нерсени. Жакшы жаманы бүт бардыгын көрүп койгон да. Кишиник тартып дагы иштеген, араба тартып дагы иштеген. Буга жашоонун кыйынчылыктары ерунда да, мындайча айтканда. Айырмасы жок. Любой тосукту, бетонду бузамын деген мына ушул эшек болот да. Тандабайт. Жылкыдан калган, уйдан калган мусор чөптөрдү да багкуш эшек жейт да. Не берсең жей берет. Не берсең жей берет. Алдыга не койсоң жей берет. Ар дайым шүгүрдө. Андан кийин кээ бир айыл жашоосунда машинасы жоктор үчүн машина да бул. Машина ордуна машина катары колдонулат. Арабага суу кошуп ташыйт, суу алып келет, отун алып келет, азык ташыйт, продукта ташыйт, талага барып бирдекелерди ташыйт. Кээ бир жерлерде мен көрдүм, мына Өзбекстанда дагы мектепке эшекте барып келишет. Араб болуп алган соседтерин да кошуп алып барып келет да эшек. Ошон чындап көргөнүмдү айтып атам. Автоунаа жок жерлерде эшек жашоо шартынын бир бөлүгү болуп калган да чындыгында. Бирок белгилей кетчү нерсе, исламда, динибизде эшектин эти арам кылынган. Өзү арам болгону менен эмгеги адал да. Көп иштерди кылат байкуш эшек. Билсеңиз, унчукпайт, көп иштерибизди бүтүрөт эшек. Ошондуктан эшекти жаман дебеш керек. Эшекти кызыл китепке кирди жоголуп кеткенден кийин, бирок баары сакташыбыз керек. Бүгүн эшек фирмаларды ачыш керек. Эшектерди багып көбөйтүшүбүз керек, чоңойтушубуз керек, сакташыбыз керек. Эшекти союп жеп койбош керек. Ач калсаң дагы. Ошо эшекке маани бериңиздер. Барып бул чындап сена жагынан да, башка жагынан да кымбат, мындайча айтканда бренд нерсеге айланат. Кийин барып бул парктарга чыгып сүрөккө түшө турган деңгээлде болуп калат да. Ошондой экен, эшек таап айлаңыз. Бир тодо көзгө көрүнүктүү, таанылыктуу артисттерди чакырыптыр. Машинаны арендага алыптыр. Арендасыга саардан кечке жүргөндүгү үчүн машинага 1000 сом бериптир. Артисттер саардан кечке жүргөндүгү үчүн 2000 сом бериптир. Бирок бир эшекти тоодон эки жака съемка үчүн аяка, бияка кылып 200 метрди аяка бияка басып койгондугу үчүн эшектин арендасы 5000 сом бериптир да. Жанындагы айтып коет экен, демек артисттердин кадыр баркы эшектикинен да төмөн болуп кетти депчи. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, эшектерибизди сактайлы. Мен эшекти мисалга алдым.
жан жануарлардын бардыгын сактайды. Мисалы Матиз алсаңыз, Матизде кетип аткан болсоңуз, ошо Матизди бүт бардыгынан байкашты баштайсыз да. Жигули алсаңыз, элдерден бүт Жигулини байкап каласыз. Мисалы, жакшыраак бир шим алдыңыз, шимди башкаларда көрө баштайсыз. Бир тойканадасыз, ызы чуу өтө катуу музыкасы болуп атат. Катуу музыканын ичинде бирөө Нурбек десе, мисалы үчүн атыңызды айтса, дароо дейсиз да. Билесизби, өзүңүздө бар нерселерди качан барлыгында анан башкалардан көрүштү баштайсыз да. Бул психологияда дагы бар нерсе. Мен айта турган негизги маселе, мекендештерим, бизде көп нерсе бар да. Биз кааласак, көп нерсе биздики негизи. Көргөнү көзөрүбүз жетишпей атат да. Кылганы, шүгүр кылганы жүрөгүбүз жетпей атат, ачыгын айтканда.